Бүтүндөй нарындыктар түп көтөрүлө жаш көчөттөрдө отургузуп жаткан Жуман Акмалиев атындагы сейил багындагы карт дарактар эчак чирип, үлп этип соккон жерге туруштук берери күмөн. Ошондон улам алардын ордун жаңыларына алмаштыруу чечими кабыл алынган. Бирок жаратылышты сактоо жана коргоо жөнүндөгү мыйзамдар ага дароо эле жол бере бербейт. Бул жерде кыркыла турган, мыйзамсыз кыркыла турган эчтеке жок. Кыркып туруп, ордуларына только отургузганга бул жаңылаталы деп башын эметип атабыз да, сокуланды. Экология кызматкерлери өтүп бараткан кишини басып калмайынча уруксат бербейт экен да. 70 жылдан берки убакытта өскөн бактар бар экен. Ошонун ордуна бир көчөт, бир бак кырсак, ордуна 3 көчөт тигели деп пландаганбыз. Ошондой эле жашыл массивди сугат суулары менен камсыздоо чоң маселе. Анын өп чаптыгынан Чакан каладагы 17 сейил багындагы жана 7 гүл бакчасындагы бак дарактардын бир бөлүгүнөн анча деле пайда жок. Бакта жараша көкөйгө көк ташта тийген ушул көйгөйдөн арылуу жаатындагы аракеттерден акыры натыйжа чыкчуудай. Бүгүнкү кубаттуу суу насостор алынгандан тышкары ички ирригациялык түйүндөр оңдоп жөлөрдөн өткөрүлгөн. Мындай көрүнүштөн 2100 көчөттү батырган Жуман Акмалиев атындагы сейил багы да кур эмес. Жаңы биз 80 000 сомго насос алып койдук. Будан чыккан суу аябай көлөмдүү суу чыгып атат. Буну менен парктын батыш жак тарабын сугара турган болсок, күнчүгүш тарабынан дагы 2 жыл башта суу түтүктөрү менен суу алып келгенбиз. Ал дагы мындай күрбөлдүү суу, аны менен парктын чыгыш жак тарабын сугарабыз деп турабыз. Суу жетиштүү, буюрса бул дарактардын бардыгын толугу менен көрктөндүрөбүз деп ойлоп атабыз. Ал эми бул жолу Теңиртоо жергесинде көчөттөрдүн жетишсиздиги байкалбады. Мында демөөрчүлөрдүн жана ар кандай эл аралык уюмдардын жакындан жардамдары опол тоодой эле болду. Алсак, Жакшыл Мурас өнөктүгүн ар тараптуу колдоого алган Агахан фонду өлкөбүзгө аркыл багыттагы карагайлар менен бак дарактардын 34 000 тартуулоду. Мунун 3 000ден ашыгырагы Нарын шаарына таандык. Жаналар аталган мирикменин алдындагы тоолуу аймактарды өнүктүрүү программасы тарабынан берилип отурат. Биз Нарын шаарынын инфраструктуралык долбоорлорун колдоону максат кылып жатабыз. Мисалы, жолдорду жакшыртууну жана айрым сейил бактарын жаңыртууну көздөөдөбүз. Алардын арасында калаанын калкын таза суу менен камсыздаган Акбечил суу бөлүштүрүүчү жайынын тегерегин жашылдандыруу да белгиленген. Анткени ал жердеги бак дарактардын азайышынан суунун да азаюу коркунучу бар. Негизи Нарындын тажрыйбасындагы ушул долбоорлорду республикага да жайылтсакпы дейбиз. Облус борборундагы жогорудагы алгылыктуу аракеттер райондордо да өкүм сүрүп, быйылкыга Теңиртоодо баш аягы 300 000ге жакын көчөттөрдүн тегилери күтүлөт. Алар нукура элдик жумушка айлангандыгы менен өзгөчөлөнүүдө. Буюрса, келечекте Нарын шаарынын көркүнө көрк кошо турган мына ушул сейил бакына Элтер мамлекеттик каналынын атынан биз дагы өзүбүздүн көчөтүбүздү отургуздук. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Элтер, Нарын шаары.